Жаңы жылдан тарта Бишкек Москва темир жол каттамына билет баалары арзандайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү маалымдашат. Учурда Россия Федерациясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, билет баалары 20% арзандашы күтүлүүдө. Ошондой эле билет алуу үчүн эрте буйрутма жибергендер үчүн да арзандатуулар каралган. Кененирээк Айза Камчыбекова. Белгилүү болгондой, поезд жүргүнчүлөр үчүн шарттарды түзүү максатында Россия жана Казакстан мамлекеттери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков демилгелеп, тиешелүү мекемелерге тапшырмаларды берген. Анткени аталган өлкөлөр кошуна мамлекет гана эмес, Кыргызстандын стратегиялык өнөктөштөрү. Буга ылайык Кыргыз темир жолу жана Россия темир жолдору ачык акционердик коомунун ортосунда бааларды төмөндөтүү боюнча макулдашуулар жүрүүдө. Это как отразится? Отразится. Эми биз мындай алдын ала эсептеп көрсөк, мисалы Бишкектен Москвага чейин жүргүнчүлөр үчүн билеттин баасы 8.000 тегереги болот го деп турабыз. Андан тышкары Бишкектен чыккан поезд Казанга дагы каттайт. Караганда шаары, Нур-Султан аркылуу Россияга каттамдар бар. Буюрса баалар төмөндөсө жүргүнчүлөр көбөйөт деген ишеничтебиз. Учурда Россия Федерациясы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, билет баалары 20% арзандашы күтүлүүдө. Ошондой эле билет алуу үчүн эрте буйрутма жибергендерге да арзандатуулар каралган. Эми сүйлөшүүлөр соңуна чыкса, 2020 жылдын 1 январдан тарта 31 мартка чейин билет бааларына 3 айлык мониторинг жүргүзүлөт. Эгер жүргүнчүлөрдүн саны арбыса, макулдашуу убактысы узартылаарын Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү билдиришет. 1 январдан 31 мартка чейин эксперименталдуу түрдө көзөмөл жүргүзүүгө келишимге кол коюлду. Буюрса ошол 2020 жылы билеттин баасы төмөндөйт деген үмүттөбүз, чоң үмүттөбүз. Эгерде жүргүнчүлөрдүн саны көбөйүп, жакшы каттай турган болсо, биз орус кесиптештерибизге сураныч катары айтабыз. Ошол коэффициенттерди ошолордон калтырганга аракет кылабыз. Эске салсак, быйыл Кыргыз темир жолу өзүнүн 95 жылдык мааракесин белгиледи. Темир жол менен 2019 жылдын 6 айында 166 миңден ашык жүргүнчү ташылып жеткирилген. Бул деген өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21 миң жүргүнчүгө көптүк кылат. Айрыкча ички каттамдарда жүргүнчүлөрдүн саны өскөндүгүн ишкананын кызматкерлери билдиришет. Эми эл аралык каттамдарда арзандаса, бул көрсөткүчтөрдүн саны дагы да артарынан үмүт чоң. Айза Камчыбекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.